Биз жакшы көргөн Нива бул жакта экен. Состояние абдан жакшы. Лада. Тайга экен анда да, Тайга достор. Ушундай BMW-нин түбүндө турат. Шаардын центр жагында ушундай бир парк бар экен. Өтө жакшынакай, адамдар келип эз алышып, өзүнө келишип кетет. Музыка чыгаргың келет, ушундай жерге келгенде өзүңдүн иштериң бүтүргүң келет. Иштериң именно творческий планда деп ойлойм да. Деги эле өзүңдүн жумушуңду эле, мисалы, творчество катары кабыл алсаң, ошону кылсаң, ошодон рахат алсаң болчудай жер экен да. Өтө сонун. Мен жашоодо Muscle Car'дардын американский монда 70-жылдаркы машиналардын чоң бир поклоннигимин да. Жана азыр мен келатып, бир өзүнө такалдым. Эң эле жактырган машиналардын бири Ford Mustang 1971 жылы чыккан Boss модели. Достор, состояние идеальный. Мону мен биринчи жолу көрдүм. Шунчалык коос, достор. Мен буну сөз менен жеткириш оңой эмес, бул кооздуктучу, достор. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, бардыгыбыз американский кинолорду, Голливуддун кинолорунан өскөнбүз. Анан ушул кооздукту көрсөм да бир башкача бир сезимдер пайда болот экен. Шикарный машина экен, достор. Людвиг ван Бетховендин немеси экен, эстелиги экен. Бетховенди бардыгыбыз билсебиз керек. Достор, бул жактын өзгөчөлүгү момундай велосипедтерге болгон светофорлор бар экен да. Өтө таң калыштуу, биринчи жолу көрүп атам. Ушундай бир монументке туш болдум. Бул монумент Кызыл армияга арналган экен. Анан моундай бир стена турат. Ушул стенада жазылып турат: Вечная слава героям Красной армии, павшим в боях немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость, дейт да. Абдан сүйүндүрдү, орусчада жазылган экен да. Бул жакта аттары менен жазылат экен, бүт бардыгы. Именно мына геройлор окшойт бул жактачы. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бирок таң калтырганы момундай бир российский неме желектерди коюшуп коюптур да. Эмне үчүн ошол бир суроо да. Азыр мага да мисалы жаккан жок булчу. Эмне үчүн Россиянын желегин коюп койду бул жерге? Бул жерге, достор, бул жерде ар бирибиздин чоң аталарыбыз, бабаларыбыз катышкан да бул согушка. Анан ушинтип туруп Россиянын желегин монтип коюп коюш мындай бизге арналган мындай кандайдыр бир мындай неуважение деп эсептейм да. Аны азыр сөз менен түшүндүрүп бере албайм окшойт, бирок ичимде мындай бир башкача бир сезимдер пайда болуп атат да. Мен өзүм мисалы Россиянын политикасын сыйлабайм, жактырбайм дагы. Анан ушундай көрүнүшкө кабылгандан кийин мындай бир ичимден бир жакшы эмес бир сезимдер пайда болду.